Биз бүгүн сиздер менен виртуалдуу почталар боюнча сөз кылмакчыбыз. Виртуалдуу почталар деген эмне? Виртуалдуу почталар сиздер ойлоп жүргөн платформаларда колдончу же ар түрдүү материалдарда колдончу почталарды сиздерге сунуштап бере турган программа десек болот. Мисалы үчүн сиздер мугалимдер айрыкча көптөгөн платформаларга киресиздер. Бир чети мисалы үчүн Word бар, Lesson Up, ар түрдүү платформаларга киргенде сиздерде бир аккаунтка бир чектөө коюп койгон учурлар болот. Мисалы үчүн 15 оюн же 15 суроо, 15 тема деген сыяктуу ошолордон кайра аккаунт ачып сиздер убара болбостон временный электрондук почталарды колдонсоңуздар болот. Временный электрондук почталарды кантип ачасыздар? Азыр сиздер менен толук кандуу көрсөтүп бермекчимин. Алдыдагы видеону жакшылап көрүп отуруңуздар. Эгер бир мугалимдин мисалы үчүн бир канча электрондук почтасы болот, бирок алардын баардыгын ачуунун мындан ары кереги жок. Эгерде сиз платформаларга кире турган временный электрондук почталарды пайдалансаңыз болот. Дегенде интернет түбүнө туташып издөө бөлүкчөсүнө временные почта деп жазабыз. Временная почта деп жазсаңыздар, сиздерге Temp Mail деген бөлүк чыгат. Мынакей, жакшылап карап алсаңыздар, ушул Temp Mailга киребиз. Кирип, ичине биз каалаган бөлүк ачылат. Бул жака регистрациянын кереги жок. Эгерде сизге бул жака өзү автоматтык түрдө мынакей загрузка болуп атат. Өзүңүз каалаган электрондук почтаны түзүп берет. Мынакей караңыз. Могул электрондук почтабыз биздики даяр. Муну копировать этип алып, Word файлга, Gammaга, ушул бир аккаунтка чектөө коюп койгон программаларга кайра регистрация жасап атканда ушул электрондук почталарды пайдалансаңыздар болот. Эч кандай бир чектөө болбойт. Бул жактан каалашынча издей бересиздер. Кийинкисин издеш үчүн обновить бөлүгүн басып койсоңуз, сизге кайрадан жаңы электрондук почта алып келип берет. И ошолордун ичинен бул коопсуз электрондук почталар. Бул сиздердин эч кандай маалыматтарыңыздарды алып башка бирөөлөргө бербейт. Бир гана сиздерге керектүү жерлерде гана колдонууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Муну менен кат алышып, кат жазышып, маалыматтарды кетире албайсыздар. Болгону регистрация кыла турганга гана жарай турган почталар. Андыктан дагы кызыктуу маалыматтарды алгыңыздар келсе, комментарийге жазып койсоңуздар, биз сиздерге баардыгын көрсөтүп берүүгө даярбыз.